Араван райондук сотунда бардык отурумдар дал ушул канаада өтөт. Ар бир бурчка орнотулган видео байкоолор, үн жазуучу аппараттар жакында элешке түшкөн. Бул өлкө башчысынын тапшырмасына ылайык ишке ашууда. Бул жагдай сот процессин ачык айкындуулук менен өтүүсүн шарттайт. Санарипте бул маңдайда камера, бул жерде камера, бул жерде төрагалык кылуучу иш алып барат. Ал эми бул жерде болсо сот отурумунун катчысы бул менен эме кылат. Мында бир айда кеминде 30дан ашуун соттук отурумдар өтсө, чыккан чечимге нааразы болуп, облустук сотко даттануу менен кайрылгандар жокко эсе. Судьялардын айтымдарында санариптештирүү элдин сотторго болгон ишенимин дагы арттырат. Анткени ар бир соттук процесс видео байкоо аркылуу жазылып, акыйкаттуулук талап кылынат. Мындан сырткары соттордун эл ишенимине кирип иштөөгө керектүү шарттардын баары түзүлүп жатканын айтышат. Санариптештирүү жүрүп жатат. Баары Кыргыз Республикасы боюнча сот системасында. Сот процесстери мыйзамда каралган учурларда, бардык эле учурларда ачык өткөрүлөт. Каалаган жарандар келип катышса болот. Ошондой эле азыркы учурда аудио-видео фиксация деген бар. Аны менен жүрүп жатат, сот отурумдары ачык, баары бар жогу видео жазууларга түшүрүлөт. Каралган иштердин көпчүлүгү эле баары эле даттаныла бербейт. Эки тарап даттанбай ошол соттун чыккан чечимине ыраазы болуп кетет. Өзүм мурдатан эле сот системасында иштейм. Ошо аппарат кызматкери болуп да сотто иштегеммин. Материалдык, техникалык базалар жакшы бар жогу камсыз болгон. Айлыктар билесиздер, айлык акылар деле жакшы, Кудайга шүгүр. Көбүнчө резонанс яраткан окуялар боюнча айрым соттордун чыгарган чечимдерине нааразы болгон тараптардын үнүн уккан жалпыга маалымдоо каражаттарынын чыгарган бир тараптуу маалыматтары да кээде соттордун элге болгон ишенимин жоготот дешет. Айтымдарында бир да сот кызматкери мыйзамды бурмалоо менен чечим чыгара албайт. Баары мыйзамдын негизинде каралат. Учурда баягы массалык маалымат каражаттарында бир тараптуу берилип калат маалымат. Экинчи тараптыкы берилбей калат, туткан тараптыкы. Албетте туткан тарап чыкпайт да. Ошондон элдердин арасында стереотип пайда болуп калат дагы. Баягы маалымат бир тараптуу берилгенине байланыштуу элдерде да ушундай эмелер көп болуп кетет да. Баягы соттор ушундай турбайбы деген эме келет. Мыйзам чегинде карай келгенде чечимдер негиздүү мыйзам талабында кабыл алынгандыгы көрсөтүлүп турат. Өлкө башчысынын өткөн жылы соңунда жергиликтүү соттор менен болгон жолугушуусуна бир катар тапшырмалар коюлган. Анда соттун кабыл алынган чечимдери, актылары социалдык тармактар аркылуу жайылышы боюнча да айтылган. Коюлган тапшырмалар боюнча Араван райондук сотунда соттун ар бир кабыл алынган жүрүшү боюнча аткарылган иштери ички программа аркылуу ачык айкын коомчулукка көргөзүлүп турат. Мыйзамды тутуу керек, себеби деген мыйзам үстөмдүк кылган мамлекетте гана инвестиция өркүндөйт. Ар бир чет элдик инвестор Кыргыз мамлекетинде мыйзам үстөмдүк орногондо гана өзүнүн каражатын салып бул жакта бизнес жүргүзөт. Бул өз кезегинде Кыргыз Республикасынын экономикасына да чоң таасирин берет. Ошонун негизинде соттордун жергиликтүү соттордун катышуусунда жыйналышта ошол мыйзам үстөмдүгүн жеке өзүңөр көзөмөлгө алып, эч нерседен коркпой, ушу мыйзамдын чегинде, мыйзамдын талаасында гана чечимдерди кабыл алуу менен элдин сотко болгон ишенимин жогорулатууну сунуш бизге тапшырма берип, жана биздин бул аракетибизди ал киши өзү да колдоп бере тургандыгын билдирген. Сот кызматкерлеринин айтымдарында жазык процессуалдык кылмыш жаза кодекси жана бузуулар жөнүндө кодекстер кабыл алынган. Мыйзам 2021 жылдын 1-декабрынан баштап күчүнө кирип иштеп баштаган. Жаңы кабыл алынган беренелер мурункуга салыштырмалуу бир топ жеңилдиктер бар. Анда соттук отурумдарга катышууну каалаган бардык жарандардын кирүүгө уруксат берилген. Бирок мыйзам боюнча кылмыш жаза кодексинин айрым беренелери менен козголгон кылмыш иши жабык түрүндө өтөт. Айтсак, Араван районунда бир жыл аралыгында 1500гө жакын соттук отурум өтсө, анын 2% гана облустук соттун кароосуна жөнөтүлгөн. Бул сотто отулган тараптын даттануусунун негизинде апелляциялык арыз менен кайрылгандардын санын түзөт. Айжаңыл Турдумаматова, Едил Алиев, Улар Кайназаров, ЛТР, Ош облусу.